Аталган көрсөтүүбүздүн бул жолку даярдалышында биз Жалал Абад облусунун Окен районундагы Достук айыл аймагы, анда жашаган калктын бүгүнкү чарбачылыгы, айыл өкмөттөгү эртеңге ишеним арткан арымдуу аракеттер тууралуу кеп кылмакчыбыз. Окен районундагы Достук айыл аймагы Таш көмүр шаарына чектешип, айтылуу Бишкек Ош жолун бойлой жайгашкан. Жер шарты дыйканчылыкка ыңгайлашкан бул айыл аймакка жаз эрте келгендиктен аталган айыл өкмөттүн 11 миңден аш калкынын негизги тиричилик булагы дыйканчылык. Болгондо да эрте жетилүүчү жашылча коон дарбыз өстүрүү достуктук чарбакерлердин башкы багыты. Жыл сайын июнь айынын башынан тарта кадимки жол базарына айлануучу Бишкек Ош жолунун бойлору быйыл да чоң базарга айланган. Mana эже кандай болуп атат быйыл дыйканчылык? Дыйканчылыктар эми түзүк эле, Кудайга шүгүр болуп атат. Анча-мынча арзан болуп калды, элдердин менеттери кайсын деп эми ушул жерде отуруп сатып атабыз. Өзүңүздө канча жери бар? Өзүбүздө 1 гектар 80 соток жерибиз бар. Ошол жерде эле пайдаланабыз. Ошол жерге эмне эгесиз? Коон эгебиз, беде, балдарым эгет, бадыраң эгебиз. Өзүбүздөн чыккан помидор, бадыраң. Помидорлор арзаныраак болуп калып атат эми. Канча болуп атат эми булар? 25-тен 30дан эми отуруп сатып атабыз отуруп. А пиязчы? Пияздар 20дан сатып атабыз пияздар. Килограмм 20дан, а? 20дан сатып. Коондорчу? Коондордун эми үчтүгүн 50 сом, 30 сом, 40 сом ушундай болуп атат. Оптом алган адам жок. Мында Сыртка алган адам жок, эми ушул жерде мына коондорубуз турат, каптап сатып атабыз эми. Анча дыйкандарга караганда кичине арзаныраак болуп атат да. Быйылкы менетибиз эми. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл жакшыбы? Быйылкы сал жакшы эле. Помидорлорубуз деле мындай кичине арзандап болот, алуучу жок. Эми ошол жерде туруп сатып атабыз менетибиз. Эми негизинен ушул жолдон өткөндөр алат да? Жолдон өткөндөр алып атат. Аяктан бияктан келгендер жок. Кеткен фуралар жана немелер келип атат? Алар жок, алар келбей атат. Эми ушул жерде эле бири-биринин элдер алып тияка бияка сатып атабыз да эми иптештер. Ошко Жалал Абадка. Жалал Абадка келет, анан берден алып барышат. Тияктан бияктан машина келип оптом алып кеткен. Таладан эле üzüm сатып атышат го, сиздер андай кылбадыңыздар? Ушул жерде эле алып келип сатып атабыз, ушу жолдун боюна алып келип трассага алып келип сатып атабыз. Кан жолдун бою болгондуктан күнү-түнү бул жолдон соода саттык кылган жүргүнчүлөр үзүлбөйт. Албаганы 1-2ден коондарыбыз алса, көпчүлүгү помидор, болгар калемпиринен тарта кенен базарлык кылышат. Канчадан болот дарбыздар? Килограмм 15 сом. Так. Сода кандай болуп атат сода? Сода жакшы, Кудайга шүгүр. Кайсы жерден келдиңиз? Аксыдан. Аксы районунан, э? Кандай эми дарбыздарды тандап атасыз? Быйыл кандай баа? Быйыл баа былтыркыга караганда жогорураак. Дарбыздар. Эми дыйкандар помидор да эле, башка немелер да эле баардыгы кымбат да. Ооба. Азыр эми мына шартка жараша продукттун эмнелери уже кымбаттап не кылып атпайбы? Анан дыйкандарга жакшы. Эми былтырлары, мындан мурунку жылдары дыйкандардын даже расходун деле каптабаган да. Азыр эми быйыл менимче жакшы болуш керек. Килограмм канчадан болуп атат эми дарбыз? 15 сомдон экен. 15 сомдон экен. 15 сомдон. Демек бул дыйкандын менетин актайбы? Актайт. Бир дарбызыңыз 10 кило болсо 150 сом. 150 сом, 10 килодон ашык чыгып атат, 170 сомго чейин болуп атат чоң дарбыздар, ооба. Модардар 170ден алдыңызбы? 170 сомдуктары да бар экен. Чакан соода саттыктан соң сапар улап жол четинде фура автоунааларына дарбыз жүктөп жаткандарга туш болдук. Бул болумдуу дарбыздар быйылкы түшүмдүн мол болгондугун ырастайт. Демек түшүм жакшы болуп, аны ойдогудай баада сатып алса, дыйкандын менетинин акыбети кайткан болот. Дыйканчылык Кудайга шүгүр быйыл. Дарбыздар жакшы болду, сеналар жакшы. Кудай кааласа жакшы болот. Канча гектар жериң бар? 1 гектар. 1 гектар дарбыз бар. Эмне айдагансың ушул? 1 гектарга дарбыз айдаганмын, дарбыз эккенбиз. Түшүмү Кудай кааласа жакшы. Сорту кандай мунун? Сорту неме, холлер. Мына сатууну качан баштадың? Сатын бүгүн Кудай кааласа, бүгүн үздүк. Бүгүн үздүк сатабыз. Баа кандай болуп атат эми? Баа 16 сомдон болуп атат. Килограммы? Килограммы, 6 килограмм идеси. Канча уже үзүп койдуң?
Азыр 2 телешке алып чыктык, 1,53 1 телешке. Толтурабыз да Кудай кааласа, кечке бүгүн толтуруп чыгарабыз. Буран толтурасың. Ошо толтуруп жөнөтөбүз Кудай кааласа. Демек, Калган майдасы бар да калат. Гектарынан орточо канча чыгат деп ойлойсуң да? Гектарынан жакшы болсо 40 тоннага чейин чыгат. 40 тоннага чейин да? Жакшы болсо. Эми быйыл жер саткыч дагы кымбат болду да? Быйыл сел ал даяр жагынан да кичине кыйналдык. Убагында жок болуп калып атты, кымбат болуп кетти. Убакытында 40 сомго чейин чыгып кетти. 40 сомго чейин чыгып кетти. 40ка чыгып чыкты. Азыр кичине басаңдап калды кая түштү. Эми ошондо орточо бир дарбыздын канча килограмм орточо? Орто 8-9 да, ошондой айланат. 8-9. Средний айланганда. 16 сомдон болсо канча болот? 100 сом тегерек. Мээнетти кайтарат да? Мээнет кайтарат Кудай кааласа, Эми быйыл кайка алып жакшы. кетип атат эми бул дарбыздарын, кайка кетип атат негизинен? Бул Россияга кетип атат азыр. Россияга алып кетишип атат өзлөрү. Биз алып чыгып беребиз, өзлөрү шака алып кетишет. Россияга алып кетишип атат. Башка дарбыз саткандар дагы ушул сендей эле болуп атабы? Ооба, болуп атат. Жакшы эле сатышат. Жакшы. Жакшы. 15, 16, 14 болот. Адылбек Тыйкан айтканда, быйыл дарбыздар талаларда сайдын ташындай жайнап, түшүмдө аны сатуудагы баа да жакшы. 1 килограмм минералдык жетемикчте 40 сомдон болгонуна карабай, дарбыз өстүрүүгө жумшаган дыйкандардын бүгүн мээнети кайтып, дарбыздын килограммын 15-16 сомдон Россияга экспорттоп жатышат. Ошол эле мезгилде күнүнө 200-250 тонна дарбыз коон Бишкек, Ош, Жалал-Абадтын базарларына жөнөтүлүүдө. Айтмакчы, достук чарбакерлер соңку жылдарда коондун түрттүү сортторун өстүрүүгө өтүшкөн. Жана достук. 1 гектар 80 сотукка эктик. Эми бул коондун кандай сорт экен бул? Бул эми Кытайды кандалак экен. Кандалак деп коюшат, кытайский. Ооба, кытайский. Бул канчада пишат экен, канча убакытта? Бул ушу 2,5-3 ай тегерегинде пишат да. 2,5-3 ай тегерегинде. Ооба. Муну пленка алып экенсиз? Ооба, пленка. Пленка экенбиз. Түшүмү кандай экен мунун? Түшүмү өтө сонун, жакшы. Гектарынан канча алса болот экен эми? Гектарынан 25-30 тонна андан өйдө алса болот экен. Эми караштан жер сүйүп калса, ооба, дыйканчылык эми жакшы экен бирок. Түшүм жакшы. Кудайга шүкүр, элдер бардык эле бир эле биз эмес, бардык элдер экватор шүкүр жакшы экен түшүм. Жакшы. Эми мына уже сатуу башталып тур. Азыр кайка сатып атасыңар эми негизинен? Азыр Сузак району, Жалал-Абад облусу Сузак районуна сатып атабыз. Тааныш балдар кеп койгон экен. Баасы кандай болуп атат? Баасы эми өтө ойдо эмес, жакшы. Азыр эми мына эпидемия болуп турганына эми арзан, бирок актайт. Мына колуңдагылар ушу канча килограмм чыгат эми ушулар? Ушу 3,5-4 килограмм чыгат. 3,5-4 килограмм. Муну эми чоң ушундай болот экен да? Ооба, чоң ушундай. Ооба. Эми ушулардын баасы канча? Ушулар азыркы ушу күндө 25-30 болуп атыптыр ушул жерде. Эми шаардарда билбейм. Мына сатуудан азыр көйгөй жок кардар көппү? Кардар шүкүр бар. Бар. Бир чиритип наракада. Былтыр кандай болду эле? Былтыр кандай сорт эктиң эле? Былтыр эми коробка деген коон эктик, жакшы болгон. Коробка. Жакшы эле саттыңар онда? Ооба, жакшы, шүкүр Аллага. Эми быйыл дыйкандар күйө турган нерсе жокпу? Быйыл азык-түлүктүн баары кымбат. Баары жакшы. Эми удобрениялар кичине балетирак, эми ошондой экен да, экспорт болгондон кийин ушундай болуп калат экен. Шүкүр, бирок мунулардан бар да, кичине пайдасы бар. Достук айыл аймагында 1834 гектар сугат жер болсо, анын 600 гектарынан жашылча коон дарбыз өстүрүлөт. Өзгөчө бул айыл өкмөттүн дыйкандары эрте жетилүүчү балгар калемпирин жана помидорду көп өстүрүшөт. Бүгүнкү күндө балгар калемпирине болгон баа төмөнүрөөк болгону менен помидордун баасы аны сатып өткөрүү бир кыйла жакшы. Чарбакер Бекмырза Бектенов жылга 4-5 түрдүү жашылча өстүрсө да, помидорду эч калтырбайт. Помидор var, перец болгарский var. Бадыран бүттү, бадыранды Саттыңар. сатып бүттүк бадыран. Эми мына помидордун кандай сорту мына сенде? Бадыранды лоджейн деген сорты. Помидордун, э? Кандай болот экен, мунун түшүмү кандай экен? Түшүмү жакшы. Болгону бийилче мындай дак бол, бийил эмне погодадан болду ушундай болуп кетти да мындай. Каяка сатып атасыңар эми? Сатуу кандай болуп атат? Сатуу эми азыр ошо клиенттер келет, ошолорго сатып атабыз. Канчадан болуп атат килограммы?
Kilogramı kecha yaqinlarda 30-35 bo'lsa, hozir 25 o'shunday o'qon bo'lsa, 20-30 ga bo'ldi. Былтыр qanday bo'ldilar? Bultur tushib ketgan moch. Bir saat tüzük bultura qaraganda. 50 minutgacha diqqatchilik mol Dostuk айыл аймағындағы чарбакерлердің быйылғы түшімдар эмети, аны сатуу көйгөйлөр эмнеде? Егип жеткизиш ал эми дыйкандын өзүнүн проблемасы, ал өзүн жеткизет. Бизде сатуу кыйын болуп жатат да. Ушу сатуу маселесине келгенде бардыгы бир убакта пышат. Мынагы июнь айларында, майдын этеги ушу июнь айында бүт эгиндин бардыгы пышат. Биздин сата турган эң чоң базарыбыз бул Бишкек. Андан ары эми Казакстанга дагы кетет. Бирок ошондой болгондо дагы ал базарларга башка жактардан дагы товарлар келет. Өзбекстандан келиши мүмкүн, Тажикстандан келиши мүмкүн. Ошондуктан базарлар толуп кеткендиктен баа түшүп кетет. Быйылкы баалар кандай болду? Быйылкы баалар эми атап айта турган болсок, быйылкы жылда дарбыз абдан жакшы болду. Дарбыздын баасы бүгүнкү күндө килограммы 15 сом, 14 сом, 15 сом. Помидордун баасы жакшы болуп атат. Помидордун баасы мына бүгүнкү күндө 25-30 сом килограммы. Коондун штугу 22 сом, 25 сом азыркы күндө. Ал эми балгар калампири азыр 7 килограммы 7 сом, 8 сом болуп атат. Эми быйылкы жылы ошол балгар бизде арзан болуп атат. Илегилек уялган Достук чергесинин дыйкандарынын бүгүнкү жашоосу мына ушундай. Beş айылдан туруп 11 миң калк жашаган Достук айыл аймагынын башчылыгына альтернативасыз жалгыз талапкер болуп катталган Мамасадыков Замирбек Дүйшалиевич жакында 3-чү рет кайрадан айыл өкмөт башчысы болуп шайланды. Мындай шайлоо Жалал Абад облусунда эмес, республикада чанда кездешүүчү көрүнүш. Мунун себеби эмнеде деген суроо менен биз айыл кеңешинин төрагасына кайрылдык. Шайлоо 7-июнь 2021 жылы өттү. Буга чейин биз депутаттар сүйлөшүп Замир Дүйшалиевичке барып, Замир Дүйшалиевич бу созупта барбайм, койбойм деди эле, кичине эс алайын деп. Биз барып, биз сүйлөштүк, эми ушунча айылды жылдырдыңыз, мындан нары да жылдырып бериңиз деп биз суранып, 21 депутат бардыгыбыз колдоп бердик. Бул келаткан болуп аткан иштер дагы акырына чейин чыксын деп, айыл өнүксүн деп, ошол себептен Замир Дүйшалиевичти бардыгыбыз колдоп бердик. Башка альтернатива чыкпадыбы? Башка альтернатива чыккан жок. Замир өзү болду. Буга чейин өнүккөн иштер, бүтпөгөн иштер бар азырчы. Көп быйылкы жылга дагы көп долбоорлор бар. Ошол долбоорлорду аягына чыгарып бериңиз деп биз сурандык. Депутаттар. Негизде канча депутат сиздерде? 21 депутат. 21 депутаттын бардыгы бир добуштан колдоп беришти. 21 добуш менен айыл өкмөттүккө шайланды. 3-чү рет Достук айыл аймагынын башчылыгына альтернативасы Замирбек Мамасадыковдун бир добуштан шайланышы айыл кеңешинин төрагасы айткандай, анын чыныгы ишкер жетекчи экендигин далилдейт. Буга бир эле мисал 2018 жылдын жыйынтыгы менен айыл өкмөттөр ортосунда жайылтылган мелдеште республикада 1-орунду жеңип алып, эң мыкты айыл өкмөт наамын, ошондой эле 1,5 миллион сом акчалай сыйлыкты да утуп алган. Ал эми 2019 жылы Достук айыл өкмөтүндө өткөрүлгөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын республикалык семинарычы. Мындан 8 жыл илгери Замирбек Мамасадыков жаңы айыл өкмөт башчысы болуп келгенде өздүк бюджет 5,5 миллион сомду араң түзсө, быйылкы жылга айыл өкмөттүн өздүк бюджети 21 миллион сомго жетип, баягы кунары качкан айыл аймак бүгүн таанылгыстай өзгөрүп өнүккөн. Мына быйыл 2021 жыл жакшы жылдардан болуп атат. Буйруса негизинен инфраструктураларды оңдоо, жашылдандыруу, көрктөндүрүү долбоорлор менен кызуу иш жүрүп баратат. Буйруса
Жаштык жана Фрунзе көчөсү Шамалсы айылында. Жаштык көчөсү 416 метр, ал эми Фрунзе көчөсү 269 метр. Долбоор аяктады, иштөөгө берилди. Асфальттоо. Анын каржы булактары 95% районубуздун өнүктүрүү фондунан, ал эми 5% өздүк салымдан. Ошол эле долбоор буйруса Шамалсы айылынын Рыслов көчөсүндө башталган турат. Жалпы долбоордун сметалык баасы 10 миллион сомдун тегерегинде. Бул да ушу жол асфальт төшөө. Асфальт төшөө. Каржылоо булактары жол транспорт мамлекеттик жагынан болуп атат. Экономиканы көтөрүү, жаш ишкерлерди колдоо. Бир долбоорубуз бар. Долбоордун жалпы суммасы 19 миллион сомду түзөт. Буйруса Нокен өнүктүрүү фонду тарабынан каржыланып атат. Жакын күндөрү ал дере башталып калат. Негизинен каржы булактары чечилген. Ошол эле убакытта спорт тармагы боюнча айылыбыздагы спорт комплекс бар. Бир канча жылдан бери пайдаланылбай, акыбалы эскилиги жеткендиктен иштетилбей турганда, быйыл буйруса акча каражаты деле чечилди. Жалпы сметалык баасы 4 миллион сомго мамлекеттик түрткү берүүчү грант тарабынан болуп атат. Экономиканы көтөрүү, жакырчылыкты жоюу максатында Достук айыл өкмөтүнүн Кең Сай участкасында жалпысы 300 гектар жерге бак тигүү болуп долбоор бүгүнкү күндө башталды. Долбоордун жалпы сметалык баасы 20 миллион сомдун тегерегинде. Акча каражаттары чечилген. Акча каражаттары Дүйнөлүк банк тарабынан айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба менен биргеликте ишти алып барып атабыз. Быйыл дагы жалпы айтканда 100 миллиондон ашык, 150 миллионго чейин инвестиция тартуу пландарыбыз бар. Айыл өкмөт башчысынын орун басары кеп салгандай, айыл аймактын быйылкы жылда жасалуучу иш пландары көп. Быйылкы жылга 8 долбоор пландаштырылса, анын 4-төө ишке ашуу алдында, калган 4 долбоорго инвестиция тартуу аракеттери жүрүп жатыптыр. Демек, өз эли жер үчүн иштейм деген чыныгы патриот жетекчи болсо, аны өз эли айыл кеңешинин депутаттары канча болсо да шайлап алат экен го.